Рейла. Бисмилля. Ассалату ассаламу аля расулилля. Аллах Таалага мактоолорду айтып, жана Аллах Таалага мактоолорду айтабыз. Жана Аллахтын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтабыз. Бүгүнкү күн хижри эсеп боюнча 1443 жыл пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага хижрат кылгандан баштап эсептеген хижри эсеп боюнча бизде мусулманча календар менен 1443 жыл Рамазандын 25 күн. Ал эме болгон болсо миладый болгонча число сиздерге белгилүү эле 25 апрель 2022. Айтайын дегенибиз бүгүн Рамазандын 25-и. Рамазандын 24-ü тагыр айткан. Рамазандын 24-ü 25-ини өтүп аткан күн. Тоюшун адашып атабыз. Бүгүн иншалла пайгамбарды айткан Кадыр кечеси болуп калуусу ыктымал болгон түндөрдөн бири. Мына ошондуктан сабактын башында эскертип өтөбүз. Таң атканга чейин ибадат болгонго аракет кылыңыздар, ибадатка тырышыңыздар. Албетте Ал-Харам мечитине барсаңыздар эле таравих намазы болот. Таравих намазынан кийин 1,5 саат дем алуудан кийин кайрадан эле тахажжуд намазы болот. Андан кийин ошо саалкага жакын келсеңиздер болот, бери жакка карапчы. Аллах Таала бизге өтө чоң неаматтарды берген экен. Ошол неаматтардан бири биз Ал-Харам чегинде, Ал-Харам мечитинде Рамазан айында ибадат кылып атабыз. Сабактын башында айта турган нерсебиз биз мына бул Рамада мейманканасынан автобуска отуруп барганыбызда мына бул мосттон өтүпчү. Автобус түшкөн жер бар го. Ошол түшкөндөн кийин Ал-Харам мечитине карап басып атабыз, Басканда мост турат, мосттон өткөндөн кийинки жер Аллах Тааланын бир аяты түшкөн жер. Ал жер Ша'бу Абу Талиб деп аталат. Абу Талибтин эмеси деп коет, жылгасы деп аталат. Ал жылга тарыхта кандай аталган? Ал жылгада пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ислам динин алып келгенде Фаста бима ту'мар ва а'рид анил жахилин деген аятка амал кылып, сага буйрулган ишти аткаргын, түшүнбөгөн адамдарга көңүлүң бурбагын деген аятка моюн сунуп, Аллахтын буйругун аткарып келгенде Мекке мушриктери көптөгөн тоскоолдуктарды кылган. Ошол тоскоолдуктардын арасынан Абу Талибке келип, сенин иниңдин баласы ушундай бир элге чыкпаган бир башкача бир жаңылыкты чыгарып келатат. Бизге тапшырып бергин, биз аны өлтүрөбүз деген. Абу Талиб айткан, биздин хашимилердин бардыгын өлтүрүп бүтө, анан өлтүрөсүң аягында деп коргоп берген. Тууганчылык илгери ууруу көп болгон, ошолордун катарында Абу Талиб дагы ошонтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп берген. Абу Талиб пайгамбарыбызды өзүнүн баласындай кылып коргогон. Жана хашимилер Абу Талибтин менен бирге тагыр айтканда Абу Талибтин атасы хашимилердин бардыгы да пайгамбарыбызга ошентип туруп берген. Жада калса исламга кирилек мушриктери да турган. Акыр аягында Мекке мушриктери ушул нерсеге келишилген. Хашимилер менен такыр мамиле кылбайбыз. Сүйлөшпөйбүз, соода да кылбайбыз. Тагыр айтканда тамак аш сатып ала турабыз, тамак ашты дагы бербейбиз. Бөлүп нар чыгарып коебуз деген. Ошондо жанагы биз көбүнчө тарих окуп калтабыз, кеч калып барганда. Мосттон өткөндөн кийин Марва жака жетпей турган жер ошол Абу Талибтин жылгасы. Бардык хашимилер ошол жерге топтолуп бири-бирине жардам көрсөтүп, бирик туруп алтынан байлар өздөрүнүн тамактарын чыгарган, кедейлер кызмат башка бир кызмат болсо башкасы, кыскасы кимдин казанда канча акча болсо ошол жерге коюп, канча тамак ошол жерге коюп, ошол орунда 3 жыл жашаган. 3 жыл бизде санкция деп коет го. Тагыр айтканда эмеге бөлүнүүнүн аркасында ошол жерде жашашкан. Алардын ал жерге бөлүнүп калышынын бирден бир себеби эле жалгыз Аллах Таалага сыйынуу керек, ширкти таштоо керек деген ураанга чыккандыктан бөлүп чыгарышкан. Албетте алардын арасынан мусулман эместер ham бар эле, бирок тууганчылык, уруучулук нерсе менен ошол жерде турушкан. Ал 3 жыл аралыгы ушундай бир оор жыл болгон. Пайгамбарыбыздын аялы Хадича радыйаллаху анха өзүнүн болгон байлыктарын ошол жерде түгөткөн. Пайгамбарыбыздын жанында турган Абу Бакр, Усман өзүнүн келген кирешелерин баарын ошол жерге төккөн. Андан башка дагы бүткүл сахабалар жана хашимилердин арасынан дагы байлардын бардыгы ошол жерге акчасын салган. Бирок ошонсо дагы бул 3 жыл өтө оор жыл болуп эсептелинген. Оор жылдардын бири
бир нерсесин айта турган болсок, ошол жерден жаш балдардын ыйы токтогон эмес, күнү түнү. Билесиздер, жашы чоң адамдар ачка калган болсо өзү менен өзү алектенип сабыр кылып жүрөт. Бирок жаш балдар, баягы эненин сүтүнө тойбогон жаш балдар, себеби энеси тамак жебесе, баласына сүт да чыкпайт. Алар түшүнбөйт. Алар жалаң гана ыйлашат. Тынба үй болуп турган ошол жерде. Ушундай бир оорчулук болуп турган, жөнөкөй баягындай уйдун эти эмес, териси болуп калсачы, терисичи. Ошол терини дагы күйгүзүп, ошонун баягы шорун баягындай кылып чайнаган күндөр болгон. Ошондой бир оор жыл болгон. Жанагы адетте атпайбыз, күндө эле тоок менен эт алып келе бересиңби деп биз жадап калып атпайбызбы ал жерденчи? Андай эмес, ошол жерде кыйынчылык болгон. Тери, айтканда кой сойгон болсо, койдун терисин таап алган болсо, ошону ушинтип шоруп жашашкан 3 жыл. Ушул жерде бир аят түшкөн. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ал эми Роббиңдин неаматтарын сен башкаларга айткын, башкаларга дагы жеткиргин деп. Эми ушул жерде бир суроо. Аллах Таала аятты ошол Ше'б Абу Талибдин жылгасында түшүргөн. Ал жерде болуп аткан абал ачарчылык абал болчу. Дүйнө неаматтарынын бири да жок болчу да, караңыздар. Тамак аш жок болчу, жашай турган жер жок болчу. Мына Меккенин ысыктарын көрүп атасыздар, ал жерде жашай турган бир жөн эле жылга ал жерденчи, эптеп көлөкөлөнүп жашап аткан. Суу жок. Ошондой бир оорчулукта Аллахтын берген неаматтарын сен башкаларга айткын. Ал деген сөз шүгүр кылып башкаларга айткын деген аят болгон. Биздин темабыз Аллахка шүгүр кылуу эмес. Ошонун жанында болгон тема. Бул жерде силерге суроо, кайсы неамат болушу мүмкүн? Биз көбүнчө Аллахка шүгүр кылуу керек деген теманы ачканыбызда сөзсүз түрдө Аллахтын берген неаматтар жөнүндө айтабыз. Мисалы, Аллах Таала бизге байлык неаматын берди, ден соолук неаматын берди, кийим неаматын берди. Ошолорго шүгүр кылышыбыз керек депчи. Бирок бул жерде башка неамат жөнүндө айтылды туугандар. Бүгүн биздин темабыз ошол жөнүндө болот. Темабыз дүйнөгө тиешелүү неамат айтылбай атат. Мисалы, сен аябай чарчап иштеп аткан болсоң, билгин, сен ошол чарчап жадап аткан ишиң башка бир иш таппай аткан адамдар үчүн неамат көрүнөт. Сен ушунчалык уйкудан кыйналып, уктаганга убакыт таппай аткан нерсеге кажалат болбостон Аллахка шүгүр кылгын. Убакыты кеңир болсо дагы жат уктай албаган адамдар үчүн бул чоң бир неамат. Азыр биз мол тамак жагат, бул тамак жакпайт деп тартып аткан нерсени айтып атабыз, бирок кээ бир адамдар үчүн ушул тамак бир чоң неамат. Жей албаган адамдар бар. Мисалы, күн ысыкта биздин автобус сал кеч калтат, 15 мүнөттө деп атат эле, 15 мүнөттөн өтүп кетип атат деп атабыз. Автобус эмес, жөө басып бара албай аткан адамдар үчүн биздин ушундай күтүп туруубуз, жөн басуубуз чоң бир неамат болуп атат. Бирок айтып, бул нерселердин баардыгы топтоп келгенде бул дүйнө гана неаматтар. Дүйнө неаматы жөнүндөгү шүгүрдү иншалла эртеңки сабакта болот туугандар. Себеби бул тууралуу өзүнчө бир хадис бар. Дүйнө неаматтарында өзүңөн төмөндү карагын, шүгүр кыласың. Ал эми ахирет иштеринде өзүңөн жогоруну карагын деген хадис бар. Биз бүгүн кылына турган неамат, шүгүр кыла турган неамат жанагы аят. Бүгүн иншалла насип кылса мешитке баргансаңыздар, ошол мосттон өткөн жерде бир сыра кайып коюңуздар. Ушул аят түшкөн. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ал эми сенин Роббиңдин берген неаматтарын башкаларга айткын. Бул неамат ыйман деген неамат болчу. Аллахка болгон ишенүү болгон неамат болчу. Ушул эң чоң неамат болгондуктан дүйнөгө тиешелүү неаматтар жок болсо да алар үчүн кыйынчылык болгон эмес. Туугандар, бизде ушул неамат бар, алхамдулилла. Эгерде дүйнө неаматтары Аллахтын алдында бир чымындын канаты чалык кадыры болгондо, кафырларга бир урттан дагы суу бербей коет Аллах Таала. Бул дүйнө неаматы эч нерсеге баалуу эмес. Эң баалуу болгон нерсе Аллах Таала Кур'анда айтып атпайбы? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Сен Роббиңдин неаматтарын башкаларга айткын деген. Бул неамат, бул ыйман неаматы. Ошол эң чоң бир неамат ыйман болгондуктан дүйнөнүн кыйынчылыктары алар үчүн эчтеке эмес болгон. Эми ал неамат жөнүндө эми кичине кыскача айта турган болмосок, ыйман деген сөз кыргызчага которгонубузда ишенүү деген сөз. Ишенүү. Ал иман бул ишенүү. Бирок ишенүү тастыктоо менен бирге. Жүрөктөн тастыктап бирүү бул ыйман деп эсептелет. Кайсы нерсеге ишениш керек? Аллахка ыйман келтирүү, ахирет күнүнө ыйман келтирүү. Жана ошолордун катарында периштелерге ыйман келтирүү, пайгамбарларга ыйман келтирүү,
тагдырга ыйман келтирип өлгөндөн кайра тирилүү, ушулардын баардыгы ыйман деп аталат туугандар. Пайгамбарыбыздын алгачкы 13 жылы ушул неаматка, ушул ыйманга даават болуп келген. Болгону экили нерсеге өкүм болгон башында. Аллахка ыйман келтиргиле, ахирет күнүнө ыйман келтиргиле. Аллахка ыйман келтирүү ушунчалык кыйынбы? Эмне үчүн Мекке мушриктери 13 жыл кабыл кылбады деген суроо албетте келет да. Эмне үчүн Абу Талиб менен бирге пайгамбарыбызды, Хашимилерди ошол өрөөнгө, жылгага бөлүп койгон деген сунуш келет да. Ой келет эч болбосо. Караңыздар. Пайгамбар болуп келиштен алдын, мына Меккеде 360 бут бар эле. Сыйына турган, бирөө жыгачтан жасалган, бирөө күмүштөн жасалган, байрактар алтындан жасалган. Жана бул жерде Мекке мушриктери Ибрахим алейхиссаламдын дуасын унутуп, бул жерде асман менен жердин берекесин ачуусун дуа кылган. Ошондуктан бул жерде береке бар да, азыр көрүп атасыздар. Алар ойлошту, менин алып келген бутум, айкелим күчтүүрөөк, ошон адамдар келет деп. Элдер ажылыкка, соодага келсе, ар бир адам өзүнүн коюп келген буттарына карап тартат болчу. Меники алтындан жасалган, биздики ырыскыны көп берет, бараканы көп берет. Бизде ушундай нерсе бар го. Адам өзү негиз ширкке жакыныраак болот. Баягы соодагерлер билесиздер. Соода кылса, биринчи пачиндеги акчаны бүт товарлар дуруп чыгат да, белин сындырып. Мына ушул ширк болот. Ушул нерсе бул дүйнөдө эчтекени билдирбеши мүмкүн, бирок ахиретте чоң азап болот эгер тооба кылбай кеткен болсо. Бул Меккеде ошогон ырымдар аябай көп болгон да. Биздин айкелдери себептүү бул жакка элдер көп келет деген ой болгон. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям баарын топтоп келип, жалгыз Аллах бар. Бул айкелдердин баардыгы махлук. Булар пайда дагы зыян да бербейт деген түшүнүктү алып келгенде, булар үчүн аябай оор болду. Оор болгондугу түшүнбөй калган жери жок. Баардыгы жалгыз Аллахка сыйынышат. Анткени Куранда аят бар да, эгерде кайсы бир кыйынчылык келсе, баардыгы жалгыз Аллахка сыйынышат. Качан кыйынчылыктар кеткенден кийин адамдар ширк кылып башташат. Адамдардын баарынын жүрөгүндө жалгыз Аллахка сыйынуу деген нерсе бар. Бирок мындай деген сөз бар да. Мен ушунча жыл ушу менен жашап алдым. Айтып алдым. Бизде сөз бар го. Мен сөз берип алдым деген нерсе бар го. Ушу ширкти карманып алдым. Эми кайтып кетсем не деген адам болот деген ой менен карманып кала берген. Же болсо менин авторитетим кетип калат. Же болсо атамдын авторитети кетип калат. Чоң атабыздын авторитети кетип калат. Же болсо өзүм айтып алдым деген ой менен кайтпай тура берген. Бул бир себеп болгон. Экинчи себеби, ширктен кайтпаган себеби, пайгамбардын жанында күн сайын адамдар көбөйөт эле. Күн сайын адамдар көбөйсө, бул кетиште булар Меккенин бийлигин колго алат деген ой болгон. Себеби мусулмандар көбөйүп атат, мушриктер азайып атат. Ошол себептүү дагы ошо ширкти кармаганга аракет кылган. Элдер ширктериңди аткара бергиле, ташка сыйына бергиле, булар жөн эле бирдекени айтып атат депчи. Ушул ой менен. Үчүнчү себеби, булардын ширктен кайтпаганына. Келген исламга киргендердин көпчүлүгү кедейлер болчу да. Жалгыз Аллахка сыйынуу бул туура нерсе эле, өзүнүн акылында билет болчу. Бирок биз экинчилерден болуп киребизби депчи. Кедейлер биринчи кирип кетти дагы биз аркалардан туураган болуп калабызбы? Ушундай бар го, жаман ар бизди өлтүрөт го мисалы. Той кедей өзү, колунан эчтеке келбейт, бирок кредит болсо дагы тойгогандар бар да, тайын ресторанга неме болуп. Мен палан баласынан калып кетемби, тигин баласынан калып кетем деген ой бардык адамдарда бар. Мен кедейлерден кийин барамбы, пайгамбардын алдына кедейлерден кийин барып баягат бер, я Расулулла, мен ыйман келтирдим дейинби, же болсом ширктеримди таштап алардан кийин барайынбы деген. Ушундай себептер болгон. Ал өзү негизгиси ширкте калып кетүүсүнүн себеби башка нерсе болгон туугандар. Пайгамбар да айткан го, кедейлер шүгүрсүздүккө жакын, байлар ширкке жакын депчи. Эмнеге дегенде, байлар ширкке жакындыгы соодам жүрбөй калбасын, байлыгым азайып кетпесин деп туруп, ар некен ширк кыла берет. Мисалы, бир агалардан бирөөсү айткан болчу, карышкырдын көзүн алып келип ушуга дем салып бер депчи. Бир өзү деле бул Кыргызстанда болгон окуя да. Башка бир молдолор карышкырдын көзүн алып келип берсе, эме кылып берет экен, дем салып берет экен. $100 $200 сап берет экен эки көз эмесине. Анан ошонун эсебинен ал сүрдүү болот экен, анан байлыгына береке кирет экен. Анан ага бой калды. Буну негизи исраф болуп тур, мына карышкырдын көзүнөн бир топ акча калгансыз. Бирок вообще-то буну жакшысы ыргытып бериң мунучу. Сатсаңыз ham күнөө болот да, бул дагы бирөө ширк кылат анычы. Дем салганга болот, бул ширк деген болот деп 15-20 мүнөт дават кылсак,
сен бар неме дем салып бербейт окшойсуң, майлы мен башка бирөөгө салдырам деп барып бирөөгө салдырды да, кыскасы. Ошол дем салып берген адам дагы ширк кылды. Ошо бизде ул дагы бир жердин молдосу да, ал дагы ширк кылды. Дем салдырып алып жүргөн дагы ширк кылды, мисалчы. Бизде арын уюгун топтогондор барго, сол да жакшы болду. Ошо окшогон ширктердин бардыгы Аллахка каршы келе турган, таратылган ыйманга каршы келе турган нерсе да. Бул байлардын исламга кирбей калгандыгынын себеби ошол болгон. Өзүнүн соодасы менен, байлыгы менен ширктерге көбүрөөк жакын болгон, Аллахтын неаматын алыстаган. Бул бир. Экинчиси, кедейлерге караганда байлар көбүрөөк өзүнүн жумушу менен алек болуп калган. Ойлонгонго убакыт калган эмес. Мисалы, мол соданы бүтүрөйүн, ол ишти бүтүрөйүн, ол ишти бүтүрөйүн. Мына багыдыгыбызда өткөн, мисалчы, Кыргызстанда кечке занятсың да. Onu бүтүрөйүн, ойлонгонго убакыт жок туугандар. Бүт убакыт жок да, ал эми кедейлерде убакыт көп болгондо. Кылайын десе иш жок, жумуш жок. Жумуш кылса дагы аз жумуш да. Көбүрөөк ойлонгонго убакыт болот. Аллах Тааланын неаматтары тууралуу, бул ахирет тууралуу ойлонгонго убакыт бар. Бул бир. Экинчиси, дайым ачка жүрөт, дайым бир нерсеге жетпей жүрөт, Аллах көбүрөөк дуа кылат. Ошол себепти кедейлер биринчи исламга кирген себеп болгон. Ал неамат, ошол биз сөзүбүзгө кайта турган болмосок, бизге биздин жүрөгүбүздө болгон ыйман неаматы Аллах Таала бизге башкаларга жарыя кылган деген. Ва амма би ни'мати раббика фахаддис. Аллахтын неаматтарын башкаларга жарыя кылган деген неамат бул ыйман неаматы болчу. Аллахтын өзүнө гана ыйман келтириш, Аллахтан башкага ибадат кылбас, ширк кылбас жөнүндө. Бул тууралуу сүйүнчү хадис бар. Ошо хадис менен темабызды аралап кирип өтөйлү. Абу Муса ал-Аш'ари деген сахаба болгон. Абу Муса ал-Аш'ари өзүнүн коому менен бирге топтолушуп келип, пайгамбарыбыздын алдына, бул Мекке фатых болгондо бул Меккеге келген болчу. Мекке мусулмандардын колуна тийген. Бүткүл баягы биз жана айткан 360 буттун бардыгы талкаланып жок кылган. Кул инжал хакка захикал батил иннал батил кана захука деген аят түшкөн. Чындыгында акыйкат келсе батыл нерсе жок болот, чындыгында батыл нерсе жок болуучу нерсе деп. Мекке бардыгы жалгыз Аллахка сыйынып башташты. Ошол убакта Абу Муса ал-Аш'ари өзүнүн коому менен бирге пайгамбардын алдына келди дагы исламга кирүү үчүн келди. Ошондо пайгамбар айтты Абу Муса ал-Аш'ари: "Абширу ва баширу ман вараакум." Сен сүйүнчү кабар айткын, жакшы кабар бергин аркаңдагы адамдарга. Аркасында дагы бир топ адамдар келет эле да. Аннаху ман шахида ан ла илаха иллаллах садикан биха дахалал жанна. Кимде ким Аллахтан башка илах жок деп чын дилден, жүрөктөн күбөлүк берсе, бейишке кирди dedi. Bundan başka da hadis var. Men şahide la ilahe illallah dakhalal janna деген. Пайгамбарыбыз башка бир орунда айткан, ким күбөлүк берсе, күбөлүк берүү деген сөз гарантия деп айтса, мен гарантия айтамын. Аллахтан башка илах жок, Аллахтын шерги жок деп айтса, бул бейишке кирди. Бейишке кирди деген кандай? Бейиш тозок азыркы күндө бар, жаратылган. Пайгамбарыбыз Ми'ражга көтөрүлгөндө асманга чыгып бейиш жана тозокту көргөн. Бир топ аяттарды алып келген. Бирок бейиш тозокко эч ким кире элек. Кирүүсү сүйүнчүлөнгөндүгү бар, бирок кире элек эч кимсечи. Эми пайгамбар айткан хадис барго, бейишке кирди деген эмне деген? Бейишке кирди дегени ушул ла илаха иллаллах менен Аллахтан башка илах жок деп күбөлүк берүүсү менен, бул ушу менен жашап өткөн болмосо, бул бейишке кирет. Жана бейишке кирди дегени түп-түз бейишке кирди деген маани эмес. Сурак болот, сурак болбой эле бейишке кирди деген маани эмес. Акырында осы дагы тозокто калып кетпестен бейишке чыгат деген белги туугандар. Эгерде башка амалдарда болгон болсо, мисалы намаз, орозо, ажылык, зекет, буларды дагы арамдан сактанып, адал иштерди аткарып жүргөн болсо, бул адамдар үчүн Аллах вада кылгандай эле бейишке кирет түз. Кыяматта сурак болот, андан кийин бейишке кирет. А бирок кимде ким ла илаха иллаллах деп коюп туруп эле башка амалдарды кылбагаса, ошол кылбай калган амалдар үчүн тозокто азапталып, эгер Аллах кечирбесе, анан бейишке кирет. Бирок ушул сүйүнчү кабар ушул нерсени кабар берип атат. Түбөлүк тозокто калбайт. Сөзсүз түрдө бейишке кирет, кайсы бир күн убактачы. Мындай, буну айтайын деген нерсе эмне болуп атат? Кимде ким ла илаха иллаллах десе, болду, бейишке кирип кетет экен, болду. Теманы иштиргыла, болду, жашай бер каалагандай деген маани эмес туугандар. Кимде ким ла илаха иллаллах десе, бул адам бейишке кирет акыр аягында, тозокто калып кетпейт. Ошо кимде ким бейишке түз кирүүнү кааласа, ла илаха иллаллах менен бирге башка амалдарды аткарсын.
эме кылсын, намаз окусун, оруза карамасын, ата энеге жакшы мамиле кылсын, адал нерселер менен тамактансın, адал сода менен алектенсин, арам нерседен адалсыз болсун, Аллах Таала бейишке киргизет. Буга аят Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша деген аятты далил катары көтөрөбүз. Аллах Таала аяттын мааниси өзүнө ширк кылгандарды кечирбейт, андан башкалардын бардыгын кааласа кечирет деген. Башка күнөөлөрдү Аллах Таала кааласа кечирип бейишке киргизип коет түз элечи. Бирок ким ширк кылса, ал ширкти Аллах Таала кечирбейт, түбөлүктө тозок калат. Жада калса, пайгамбарыбыздын жанында коргоп жүргөн Абу Талиб дагы тозокто түбөлүктө калат. Бирок тозоктун эң жеңил азабы менен. Анткени ал Аллахка ширк кылган бойдон кете берди. Канча тоодай амал кылса дагы ширк кылган боюнча кете берди. Башка Умайя ибн Халаф, Абу Жахил, ошол доордогу бүткүл мушриктердин бардыгы тозокто калат. Азыркы күндө да биз наразы жашап, атеисттик түшүнүк менен кеткендердин бардыгы тозокто түбөлүктүү калат. Тозоктун жашоосу бул дүйнөдөгүдөй жашоо эмес, 60-70 жыл. Түбөлүктүү жашоо. А бирок кимде ким ла илаха иллаллах деп, Аллахтан башка илах жок деп күбөлүк берген болсо, ал адам түбөлүктүү бейишке чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Аллах Таала насип кылган болсо, Аллахтын буйруктарын аткарган болсо, түз бейишке кирүүчүлөрдөн болот. Анан айта турган нерсе, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бейишке 70 000 сахабаны эсепсиз кирүүсү тууралуу кабар берген. Билесиздер, а? 70 000. Бул хадистен пайгамбар айткандагы өзүндөгү айтсак, сиздерге аябай түшүнүктүүрөөк болот. Пайгамбарыбыз Набави мечитинде отурат эле. Пайгамбарыбыз өткөндө биз Мадинада жүргөндө пайгамбардын мечитинде намаз окудук. Пайгамбарыбыздын мечити менен пайгамбардын үйү бир дуал болчу да, ушундай болчу. Пайгамбардын аялы Айша радыйаллаху анха окуду, биздин группадагы аялдар ушинтип отурган сыяктуу мечитте болгон сабактарды угуп турат болчу. Мынтип сабак угуп аткан эжелер сүннөткө 100% дал келет. Айша радыйаллаху анха исламда эркек кишилерден дагы илимдүү болгон Айша радыйаллаху анха куду ушинтип илим алган. Пайгамбар мечитте сахабаларга сабак берет, Айша радыйаллаху анха угуп турат. Пайгамбарыбыз мечитте сахабаларга ушул нерсени айтты. 70 000 адам бейишке эсепсиз кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарын берип, да башка сөздөрдөн айткандан кийин үйүнө кирип кетти. Үйүнө кирип кеткенден кийин ал 70 000 сырт дуалдын ар жагында угуп турган Айша радыйаллаху анха да кызыктуу болчу да. Кирип отургандан кийин сахабалар өз ара сүйлөшүп башташты. Ошо 70 000 ким экен? Силерге да кызык ошол. 70 000 үммөт, алардын арасында биз дагы барбыз. Кимгибиз? Балким сиз болушуңуз мүмкүн, мен бою каршы мүмкүн. Онун лакабыз болушу мүмкүн да, башкалар бою каршы мүмкүн да. Сахабалар айтышты. Булар сразу эле айтты. Асхабу Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбардын сахабалары болсо керек депчи. Себеби пайгамбардын сахабаларын баарын топтоп келгенде 70 000ге жетпейт болчу да. Пайгамбардын жанында жүргөндөр болсо керек. Десе экинчи бир адам айтты, жок. Бул сахабалар биз анча-мынча ширкте жүрүп кийин исламга киргенбиз. Жок, биз болбосок керек. Бул пайгамбардын сахабаларынын арасынан дагы такыр ширк кылбаган сахабалар болсо керек деген. Же болбосо сахаба болбосо дагы ширк кылбай жүргөн адамдар болсо керек деген. Дагы бир башкалар айтышты, булар Аллах жолунда согушуп, Аллах жолунда жан бергендер. Аллах жолунда байлыгын эмес, жанын берип таштагандар болсо керек dedi. Деген убакытта пайгамбарыбыз кайра үйүнөн чыкты. Пайгамбарыбыз биз айттык го, пайгамбардын Набави мечити үйгө жакын жармаш турат эле. Имамчылыкты өтүп намаз бүткөндөн кийин же сабак бүткөндөн пайгамбар саллаллаху үйүнө кирип кетет эле. Эс алып кайра чыгып ошондой сабактан улантат эле. Пайгамбарыбыз кайра чыкты дагы сахабалардан сурашты. Эмне жөнүндө сүйлөшүп отурасыңар дегенде, я Расулулла, биз ошол 70 000 сахаба, 70 000 эмелер бейишке эсепсиз киргендердиги тууралуу сураттык эле. Балким алар сахабалар болсо керек, балким алар ширк кылбаган адамдар болсо керек дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эми кунт коебуз. Алладина ла яктавун ва ла ятатайярун ва аля роббихим ятаваккалун. Алар 3 түрдүү сыпаттар бар. Албетте алар ширк кылгандар эмес, бирок ширк кылбагандардын арасындагы баса бир эле 3 түрүн айтат. Алар ла яктавун, от менен дарыланбагандар. Илгери ушундай нерсе болчу. От менен дарыланууну бир ширктин бир түрү болчу. Отко сыйынышкан адамдар, оттун күчү бар, оттун илахи күчү бар деген ой болчу да.
Өзі оттың иллахи күчі жоқ. Мысалы, қайыр оруса, отты басса, аны айығат болчу. Bir жер қан ақса дағы басат болчу, же болсам бирөө грипп болып жатса да от менен. Ал өз алдын нерсе эмес. Азыр медицина бош нерсени ойлоп тапты. Адамдын иммунитети аябай түшкөндө бүткүл оорулар, вирустар козголот. Ал эми адам резко чочуп кеткенде иммунитет ойгонуп кетет. Оттон кимдер гана коркпойт мисалчы. Отты келип эле басса кызыл кылчу. Коркуп кете турган нерсе. Адамды үркүтүп атып эле сакайткан негизи. Бирок адамдар антип ойлогон эмес. Адамдар кадыресе ширк кылган. Оттун кандайдыр бир касиети бар эле, адамды айыктырыр, шифа берет депчи. Бирок ал туура эмес түшүнүк болчу да. Фаида маридту фаху яшфи. Куранда Ибрахим алейхиссалам тилимен Алла Таала Куранда айтат, эгер мен оорусам, Аллах өзү шифа берет депчи. Адамдар отко сыйынгандай, же болсо отко кандай бир ырым кылат болчу, ырым кылбагандар. Ла яктавун, ооруп калса от менен дарыланбагандар. Бирок ушул жерге баса белгилеп фикх өкүмүн айтып кетиш керек. Азыр лазерный операциялар бар. Кескенде ушул лазерный кылып турбал, баягындай күйгүзүп кесет да. Бул ога кирбейт. Аны менен дарыланганда эч кыжаат болбош керек. Ал баягы хадисте кайтарылган от менен дарыланууга кирбейт. От кадыресе отту баскан аларчы. Ошондон лазерный операцияга кыжаат болбоңуздар. Кимде ким лазерный операция менен операция жасаса, ал бейишке кире турган адамдардан, ал немеге тыюу салгандардан эмес. Бейишке түз кире тургандардын катарында иншалла. Биринчиси ырым кылбагандар. Муну түшүнсөк болот. Ырым кылбагандар да. От менен дарыланып, же болсом палан врач күчтүү экен, ошо гана сакайтат деп ырым кылбагандар. Ушунун ичине кирип кетет. Кайсы гана бир оорунун түрү болбосун, оорун айыгууда Аллахтан башкадан шифаны издебей жүргөндөр 70 миңдин катарында. Экинчиси вала ятатайярун, чымчык учурбагандар. Бул дагы бир ырымдын түрү болчу. Илгерки доордо ким сапарга чыгам десе, бир иш баштайм десе, чымчыкты алып чыгып, жесем каптарды алып чыгып учурат экен, оң жакка учса ошол ишин кылат келе. Сол жакка учуп кетсе, ошол күнү кылбайт келе. Эртең сапарга чыгабыз деп туруп, учурат, сол жакка учса ошол күнү калат экен, эртеси күнү чыгат экен. Ошондой ырым кылып турган. Мына ошондой ырым кылбагандар дейт. Бизде дагы ошого окшогон ырымдар бар, билесиздерби? Кандай ырымдар бар мисалчы? Мышык алдынан өтүп кетсе, ошол күнү ошол жакка салбасан, башка көчөгө салып, же болсо аркага кетип, ушундай кылбагандар 70 миңдин катарында. Кылса 70 миң катарында жок туугандар. Кечир мейман келadi дейди. Баягындай жүргөмүш кесе, ошолор ырымдар. Дагы кандай ырымдар бар? Машина айдагандар, эрте менен только алдыда жүрүш керек деп туруп, алдыга берип, анан аркага кеткендер бар сразу. Гаражга такалып турса ham, задний бербейт да. Кээ биркилер алдап коет экен аны неме. Мосттун майы мындай болот, алдыга бир берип алыш керек. Алдыга бир берип алган жери жок. Сразу заднийга айдап кетсе дагы 1 жыл турган машинада кете берет өзү. Бирок ырым болгон. Биринчи кезекте алдыга жүрүш керек. Резко аркага жүрсөң, кечкишиң аркага жүрөт. Ошол ырым. 70 миңдин катарында эмес, ким ошондой ырым кылып атсачы. Үйдөн чыккандан кийин ам үйгө кайтпай деген ам ырыммы? Ырым ошол дагы ырым. Үйдөн чыккандан кийин кайтпай деген ам ырым. Кайта бериш керек. Ишиң болуп калса, кайтасың үйүңдө. Сиз умрага чыктыңыз, паспортуңду үйдө алып кеттик. Кайтасыз ал жерденчи. Кайтпасаңыз болбойт анычы. Ошол сыяктуу эле да. Мышык алдыңан өттү. Тек кой, онун иши бар болсо керек. Ошодон өтөт да жолдон. Кечке бала чакасы бар, тирилик кылат дегенде. Ошого окшогон ширктердин кайсы түрү болсун? Эгер болсо эстесиңиздер айтсаңыздар, мындай бир сыр айтып өтөйлү негизичи. Така кагуу. Эң чоң ширктерден эмеси. Үйгө береке кирет деп туруп така кагып коюшат. Бул нак ширк. Көз тикен илген. Көз тиүү деген нерсе, көз тийбеш үчүн адам сал мындай знаменитый боло бербеш керек. Экинчиси сарык кечкизикилерди кылып туруш керек. Жесоң көз тийсе дем салыш керек. Болду, башка кыла турган нерсеси жок. Көз тикен илген дагы чоң ширктерден. Машинага, үйгө, же болсо мөнчөккө кылганчы, ушулардын баардыгы ширкке алып барат. Тумар нак ширк. Себеби ким Пайгамбар саллаллаху алейхи кайтарган, кимде ким бир тумарга неме кылса, таянса, Аллах Таала ошого таяндырып коет дегенчи. Тумар кандай болбосун такканга болбойт. Ичинде дуаларды кылып, бүктөп салып койсо деле тумар болбойт. Бир гана далилге кабарланышат. Умар радиллаху анху неме Умар ибн Абдул-Азиз, Умар радиллаху анху эмес. Умардын небереси Умар болгон кайрачы, Абдул-Азиздин баласы. Кичинекей жаш баласына, бешиктеги жаш баласына Аятал Курсун жазып туруп, ошону бешиктин чекесине байлап койгон экен. Себеби бул али өзү Куран окуй албайт, жанында Куран аят турсун деген ойдо. Бизде баягы Куранды башына коюп жатат го, типа ошол сыяктуу кылган. Ал небере сахабанын кылган иши алчы. Кийин алдагы бала кичине тилге кирген убакытта Ихлас сүрөсүн окуп, Кул Аллаху ахад, Аллаху самад үйрөтүп алып саган анычы. Ошону далил кылып эме кылышат да, тумар байлашат. Тумар болбойт. Толтура хадистер бар тумар тууралуучу. Пайгамбар саллаллаху алейхи кайтарган. Кимде ким тумар илсе, ал ширк кылды деген хадис бар да. Оман тааллака вадиатан
фақат ашрак деген хадис бар. Кимде ким баягы тумар такса, ал ширк кылды депчи. Дагы ырымдардын башкача немелери бар го. Ак нерсени түнү бербеш керек. Калемпирди колго бербеш керек. Булардын не дейсиз? Акчаны босогодон же сол кол менен бербеш керек. Бардыгы бул ырым туугандар. Кандай берсең дагы пешинеге жазып койгон тагдырган алынат ал жерден. Бир гана нерсе болуп калыш керек, адепсиздик болуп калыш керек мисалчы. Мына акчаңды ал деп мындай тоготпогондой болуп калыш үчүн адепчилик деп берсе болот, бирок мындай береке болсун, башка болсун деп беринге болбойт. Кекетпей бериш керек. Калганы бул ширкке тиешелүү эмес. Жаш баланын немесин түнү төкпөш керек баягы бешиктен нерсесинчи. Түнү деле мусор болсо таң атка чейин эшикке кармап отура эле, арга жок ал нерсеничи. Илгери кайненелер ошону айтканда баягы илгери боз үйдө жашаган биздикилер эмени жаш бала эгер эме кылган болсо, неме чыгып койгон болбосо, башкаган болсо, күндүзү тазалап жок кылсын. Эгер түнү кылган болсо, жакшы бир жерге ороп, бир жерге коюп турсун. Себеби бул тоодо жашаганбыз да, чыккандан кийин келини коркуп калбасын деген максатта башкача ход менен кайненелер коркутушкан. Түнү жаш баланын сыйдыгын алып чыкпа депчи. Төкпө деген. Каршылар болгон, чөбөрлөр болгон уруп кетпесин деген алчы. Ал азыр Кудайга шүгүр, ал эле мусорго салып ыргытып коет, түнү деле, күндүз деле. Главное тазалык болуш керек ал нерседечи. Кыскасы, хадиске кайтабыз. От менен биз сабак от тутабыз тууган. Жок, сабак от тутабыз. Биз жарым сааттан кетебиз. Күнүмкү расписание болчу. Алла кабыл кылсын. Алла кабыл кылсын иншалла. Анан эмеси от менен дарыланбагандар, экинчиси ушул ырым кылбагандар азык айткандай. Үчүнчүсү ва аля роббихим ятаваккалун, роббисине тобокел кылгандар. Аллах Таалага тобокел кылгандар. Кандай гана иш болбосун, Аллах Таалага тобокел кылгандар. Аллахка таянгандар. Мына ушулар 70 миң эсепсиз бейишке кире тургандардын катарында. Демек булардын бардыгы ширк кылган эмес, ыйманы таза адамдар. Сөзүнүн немесинде таваккул жөнүндө бир айтып өтөлү. Таваккул деген сөз Аллага таваккул кылдым деп туруп домдон өзүң таштап жүрүү эмес бул жердечи. Таваккул деген нерсе Аллахка таянуу. Себебин кылып туруп, натыйжасын Аллахка таянуу бул таваккул кылуу. Умар радыйаллаху анхунун доорунда бир коом тамак ашсыз келет болчу. Фазавваду фа инна хайра зады тақва деген аят бар да. Ажылыкка, умрага азыктарыңарды алып келгиле. Чындыгында эң чоң азык бул таквалык деген аят бар да. Булар бул аятты окуп туруп эң чоң азык таквалык деген го. Ошону эле алабыз. Бул жерде азык деп тамак аш, жол кире алыш шарт эмес деп туруп жөн келет болчу. Жөн келип туруп ар кимден тамак сурап, акча сурап тамактанат болчу да. Анан Умар радыйаллаху анху аларга жолугуп, силер ажылыкка келип атасыңарбы, өзүңөр менен өзүңөр болбойсуңар мисалчы. Азыр мисалы элестетиңиз, биз келдик, давай тамак таап бер деп туруп эч качан өзүңүздөрдү мындай тамак ашты деп жүктөп койгон сыяктуу да мисалчы. Же туш келден сураган сыяктуу. Ошондой кылган адамдар болгон, ажылыкка, умрага келгендер. Ошондо Умар радыйаллаху анху айтат: "А силер эмнеге мынтип атасыңар? Бай эле адамсыңар. Эмнеге силер тамак ашыңарды алып келбедиңер?" десе, "Нахну мутаваккилун." Биз Аллахка тобокел кылуучуларбыз деген. Дегенде жок, бал антум мутааккилун. Жок, силер тобокел кылуучулар эмессиңер. Силер жегиштерсиңер. Аллах берет деп туруп бердикин жеп кетасыңар. Башка бирөөлөрдүн азыктарын жеп кетасыңар. Себеби башкаларда мусулман бир туугандар, кой мыналардын акчасы жок экен деп өзүнүн акчасынан бөлүп берип ошолордун жеп кетасыңар деген да. Тобокелчилик андай эмес. Мисалы үйдө жатып алып, Аллах берет деп жатып алуу, бул мутааккилун, жегиштер аларчы, башка бирөөнүн акысын жегиштер да. Себеби ол эркек киши үйдө жатып алса, аял киши иштешке туура келет. Аял киши иштекке кое койсо, эркек кишиге кыйынчылык келет. Же болбосо туугандарына кыйынчылык келет. Тагыраак айтканда, тобокелчилик кылуу деген нерсе бир ишти балат, кылат, ошонун аркасынын натыйжасын Аллахка тапшырат. Болбой калса дагы, болуп калса дагы Аллахка тапшырат. Болуп калса Аллахтан болду деп айтат. Болбой калса, эми Аллах Таала тагдыр жазды экен, болбой калды деп айтат. Оштон Бишкекке жөнөгөндө машинанын ремонтун жакшы карап, бензинди куюп турган тобокел кылат. Жолдо авария болбосун, же жол жабылып калсын деген нерсе менен. А бирок 5 литр бензин куюп алып, мен тобокел кылдым деп жөнөсө, ол жетпейт ал нерсегечи. Ошол сыяктуу эле тобокелчилик кылуу, бул кайсы нерсе? Натыйжанын бардыгын Аллах Таалага деп бериш. Бир нерсе келгенде бул паландан болуп калды дебей, Аллахка карап таянуу, бул тобокелчилик кылуу. Мына ушул адамдар бейишке 70 миң сахабанын 70 миң сахаба дейм, астагфирулла. 70 миң адамдын катарына бейишке кирүүчүлөрдөн Аллах насип кылган болсо, биз ушулардын катарындабыз. Башка бир хадисте ла ястаркун деген дагы немени сөздө кошуп кетет.
мындай рукуя кылбагандар, дем салдырбагандар депчи. Рукуяны которгондо дем салуу которулат, бирок ал биздеги дем салуу эмес, шар'ий дем салуу эмес. Башка бир жол менен баягындай ширкке алып бара турган дем салуулар бар болгон да. Бизге бир чекеси окшоп кетет го баягы. Төрт жактан таш терип келип анан кийин чык кирне кылат го. Кирнеле шариатка каршы келбейт. Бирок ошону ширкке алып бара турган жери ширк алып, мисалы, палан чоң эле жакшы кирнеле эткенде ошого барган болсо, ушу 70 миңдин катарында эмес туугандар. Же болсом палан менин колум эмес, палан Умайянын колу, тигинин колу дегенде бул кетти булчу. Жөн гана бул эме көз тийүүнүн аркасында ганда эме кирнелөө бул эме катар дем салуунун бир түрү гана болуп эсептелип калат. Тагыраак айтканда бул шарият үйрөткөн эмес, бирок биздин ата бабалар кылып келген. Шарият тоспойт. Себеби хадис бар. Пайгамбарга дагы бир адам келип, биз ушундай дем салабыз дегенде көрсөткүлө деген дагы ширк болбосо эчтеке эмес деген. Бирок шариатка дал келдирип мынтип кирнесеңиздер болот. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад окуп, Фалак, Нас окуп туруп кирнесеңиздер болот. Ошол шариатка дал келген нерсе. Анан сөздүн аягында биз нерсени бир хадистин шархы менен жыйынтыктайбыз. Кыяматта сурак турган убакытта эң биринчи намаздан суралат. Эгер намаз туура болгон болсо, анда башкасы да жакшы болот деген хадис бар. Оны дайым угасыздар, мисалы Фазаил амалдан окуйсуздар. Суроо келет да. Ыймандан качан суралабыз дегенчи. Эң чоң амал ыйман да, мисалы, биз жанатан бери ыйман жөнүндө суралды, сүйлөшүп атабыз да. Ыймандан качан суралат? Ыймандан кабырда суралат. Кабырда ыйманды бар же жок экендигин биле турган 3 суроо бар. Адам кабырга коюлгандан кийин, же болсом кабырга коюлбай кайсы бир жерде калып кетсе деле, кыскасы бир орунга отурукташкандан кийин ага эки периште келип сурак сурайт. Аллах Таала баарыбыздын ушундай абалыбызда сурагыбызды жеңил кылсын. Ал 3 суроодон берет. Мен роббук, сенин роббиң ким? Роббиң ким дегенсе сени жараткан, сени башкарган, тарбия кылган, өкүм түшүргөн ким? Жана мен набиюк, ма динук, сенин диниң эмне? Сен жашаган бул дүйнөдө жашаган сенин мыйзаңың эмне? Жана ма набиюк, мен набиюк, сенин пайгамбарың ким? Ошол динди алып келген пайгамбарың ким? Бул 3 суроого энеде жооп бериш керек. Мен роббик, робби Аллах, менин роббим Аллах. Сенин диниң эмне? Ислам. Ал эми сенин пайгамбарың ким? Мухаммад. Оңой элекен го деген сөз келиши мүмкүн да. Бирок оңой болбой калат да көпчүлүккөчү. Хадис келет да. Ушул суроо берилгенде кабыр жашоочулары ха деген сөз менен гана жооп бере алуш сөздү гана сүйлөйт. Ха деген ла адри, билбейт экенмин деген сөз. Кантип билбей калат дешим мүмкүн азыр мисалы. Жатка билебиз го. Роббим Алла, диним ислам, жашаган эмем пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ыймандан өткөн эткенмин дегенде, эмнеге билбей калабыз дейт. Билбейт. Билбегендиги ал убакытта биздин акылыбыз өчөт. Акыл уже курттар жеп баштаган болот уже. Адамдын денесинде миллиондогон бактерия, өзү баягы ичте курт жашайт, тагыраак айткандачы, вирус жашайт алчы. Адамдын иммунитети бар болгондуктан ал адамга зыян бербей турат да. Качан адам өлгөндө адамдын руху чыгып кетиши менен иммунитет дагы кошо токтойт. Жеп баштайт. Ошондон тез эле адамдар сасып кетет го. Ошо адам уже ирип баштайт. Мени кыйласын жеп койгон болуп, биз качан кепиндеп жаназасын окуп койгонго чейин. Ал убакта адам жүрөгү менен гана жооп берет. Руху менен гана жооп берет. Ушул дүйнөдө жашай турган болсо, жашаган орду менен жашайт. Ман роббик дегенде, сен роббиңди жашап, таанып жашабасаң, эртелик кеч сажда кылганда субхан роббил а'ла, бардык адамдардан, бардык махлуктардан, бүткүл махлуктардан жогору болгон Аллах айыптардан таза, Аллах Таала баарынан улуу деп сажда кылып жашап жүрбөгөн адам, Аллахты айым эстеп жүргөн адам эч качан кабырга барганда роббим Алла деп айтып жооп бере албайт. Диним ислам деп айта албайт, ислам менен жашай албаса. Оман лам яхку бимма анзалаллаху фа улайка хумул кафирун деген, кимде ким Аллах кылып берген өкүм менен жашабаса, бул Аллах Таалага кафир болгон адамдар депчи. Ким Аллахтын өкүмү менен жаша дегенде сөзсүз мечиттеги гана өкүм. Так, намаз окуш керек, Аллахтын өкүмү булчу, бирок бул эле эмес да туугандар. Той кылыш керек, молдон чакыр, нике кылганда шарият менен Аллахтын өкүмү, бирок бул эле эмес да туугандар. Мындан башка дагы өкүм толуп тура, мисалы. Тойду кылганда дагы толук Аллахтын өкүмү менен кылыш керек. Ресторандаган, ЗАГС кылган, анча-мынча тамадаларга акча берген, нарстерге акча берген Аллахтын өкүмү эмес. Аллахка каршы өкүм ол жердечи.
ошого окшогон күнөөлөр иш кылып жүргөндөр диним ислам деп айта албайт. Ислам эмес анын жашоочусу. Этият болуш керек да бул күнөө нерселерденчи. Соода кылган убакытта мисалычы, бу жердин базардын салты боюнча мындай, тигинин салты боюнча мындай, өзү мурун мага бирде кыянат кылган болчу, мен да кыянат кылып койгон. Бул Аллахтын өкүмү эмес туугандар. Аллахтын өкүмү бул бирөөнүн акысы, сенин акың менен кете турган. Бул өзүнүн өкүмү бар ол нерседечи. Ким кыскача кылып айтканда Аллахтын өкүмү менен жашаган адам кабырда дагы диним ислам деп айтылат. Кимде ким Аллахтын өкүмү менен жашай албаса, ол ислам деп айта албайт. Азыркы дүйнөдө алдап айтып коёт адамчы, акылын иштетип туруп айтып коёт да, мындай десең кутулуп кетет депчи. А бирок кабырга келген убакта чыныгы адам жашаган нерсеси менен айтып берет. Жашайт. Айтып бере алат. Эгер жашай албаса исламдын өкүмү менен, ал адам айтып бере албайт. Үчүнчүсү, мен набиюк, ушул динни сага жеткирип берген пайгамбарың ким дегенде, наби биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жооп бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жүзгө жүз ээрчибесе, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашабаса, бул суроого жооп бере албайт туугандар. Ошондуктан бул нерсени оңой көрбөйлү, кабырдагы эң жеңил суроо, бирок жеңил көрүнгөнү менен бул оор, муну жашоо менен келсе жашап өткөрүш керек. Эми бул нерсеге каршы келе турган нерселердин бардыгы эмне дегенде, буга каршы келе турган нерсе биз жогоруда айттык, ширк, Аллахка ширк болгон нерсе. Аллах Таала анткени Куранда айткан, жана да айттык го, өзүнө ширк кылгандарды кечирбейт, андан башкасын кечирет депчи. Ширктер кайсылар дегенде, сабактын аягы эми бир сыра тизмекте айтып кое берели. Ширк тил менен дагы, дене мүчө менен да аткарыла турган бул экиге бөлүнөт. Тил менен айтыла турган ширктер Аллахтан башкага дуа кылып алуу, Аллахтан башкадан сурануу, же болбосо Аллахтан башканы дагы илах пайда берет же зыян берет деп алыш, бул тилдеги ширк. Денедеги ширк Аллахтан башкага ширк кылып алыш, же болбосо кой сайып же муздаганда Аллахтан башка үчүн деп муздаш, бул дененин ширки. Ал эми жүрөктүн ширки Аллахтан башкадан дагы коркуу, Аллахтан башкадан дагы үмүт кылуу, Аллахтан башкадан дагы бир нерсени талап кылыш, жүрөктөн үмүт кылыш. Бул жүрөктүн ширки болуп эсептелинет. Эми жалпылап айта турган болсок, ширктердин катарында биздеги сыйкырчылар бар. Азыр аябай кыяматтын белгилеринде сыйкырчылар көбөйгөн. Сыйкырчылык кылыш ширк эсептелинет. Ал кандай сыйкырчы? Сыйкырчы кылган сыйкырчы өзү жинге ибадат кылат, жинге сажда кылат, жинден суранат. Ошондуктан ал мушрик, сыйкырчы адам. Эми сыйкырчыга барган адам ошол мушриктен жардам сураган болот, Аллахтан эмес. Ол дагы ширк болуп эсептелинет. Неменен ширктин түбү ошол. Андан кийинкиси бакшы бөлөк, сыйкырчы бөлөк. Азыр иншалла секиндинде бөлүп айтып берем. Сыйкырчы деген нерсе бул Сулайман алейхиссаламдын доорунда эки периште, Харут ва Марут деген периште келип, сыйкыр илимин үйрөткөн дагы бул запрещенный илим. Буну кылбагыла деген. Фаля такфур, кафир болуп калбагыла деген да. Бирок шайтан аны үйрөнүп алып, жиндер азыркыга чейинки адамдарга үйрөтөт. Баягы сыйкырчы болуп кетиш оңой эле ба, телефондо приложениялар деле бар, оңой эле кылып кеткен. Тагыраак айтканда, ширк сыйкырчы болуш үчүн Куранды дебелеп жүрүш керек, 40 күн жуунбаш керек, жалаң нажас менен тамактаныш керек. Ошол иштерди кылса, жин ага контактка чыгат, сен менин кулум болдуң дейт, ал сен сага мен сыйындым дейт, ошону менен сыйкырчы болуп кетет. Бирөөнү ысытма, суутма кылгандар ошол сыйкырчылар, мушриктер. Ошого баруу дагы ширктин мушрикке баруу болуп эсептелинет да, ширк болуп эсептелинет. Эгерде ага түшүнбөй барып алса, анда тооба кылуу важип болот дагы, тооба менен иншалла кутулган болот. Бирок түшүнүп туруп, билип туруп барса, динден чыккан болуп эсептелинет. Экинчиси, төлгөөчүлөр, бизде бакшылар. Алар сыйкырчылардан айырмаланат, бирок алар деле ошол сыяктуу эле көрүнөт. Мисалы, төлгөөчү болуш үчүн куду ушундай эле эмелер менен, этаптар менен өтөт. Баягы жунуп абалда 40 күн жүрүш керек, Куран аяттарын даратыңларда сакташ керек, дебелеш керек, ошол иштерди кылат. Жин, ислам, кафир жин, шайтан. Качан ширк кылдырмайынча алар менен мамиле кылбайт. Ширк кылдыртат дагы, андан кийин кээ бирки кабарларда айтып турат. Мисалы 500 жыл, 600 жыл жашаган жиндер бар да. Келген кабылдамага келген адамдарга келаткан пустан, анын чоң атасы палан болгон, анын чоң атасы палан болгон, ол чоң атасы бир жерде мындай болгон, мынтип өлүп калган, мынтип жүргөн деген тарыхын айтып берсе, келгенде сенин атаң мындай болгон, сен мындай болгон, азыр жолдо келатканда машинаң авария болуп кетейин деп жиндин кабарын айтып берет. Адам ишенет, одан арагын жалган сүйлөйт. Бир жалганга 99, бир чындыкка 99 жалганды аралаштырып айтат. Бакшылардын иши ошол. Себеби жиндердин кабары менен. Кээде жиндер
ошол эмелер шайтан болгон жиндер бакшыларды дагы ойноп коет атайынча, башка сөздөрдү айтыпчы. Кыскасы булардын баары топтолуп келгенде ширк болуп эсептелинет. Бул өзүнүн Сармил Баттар деген китеп бар. Сыйкырдын сынуусу дегенчи. Кыргызча, орусча которулган. Бекболот деген бир неме алым кишибиз бар. Ошол которгон. Орусчасында, кыргызча котормолор бар. Бир көрсөңүздөр болот. Кыргызчага дагы иншалла эме болуп келатат да. Эми мынол жерде Саудияда сыйкырчыларга каршы атайын спец группа бар. Саудиянын өзүндөчү. Бизде Кудай сактасын, биз Кыргызстанда эптеп жашап келатабыз сыйкырчылардын арасындачы. Бизде 9-отдел бар го, мындай эменин ГКМбнын бир түрү бар да, атайынча терроризмге каршы деген. Ошол сыяктуу сыйкырчыларга каршы деген атайын топ бар бул жерде. Каерде бир сыйкырчы болсо ошону таап, барып, кармап, өлүм жазасын берет, түрмөгө салат, ошентишет да. Жашырынып калат бу жерде сыйкырчыларды кылса дагычы. Өтө баягы өкүм келген да. Бизде эми Алла өз сактасын, беговой рекламада бар да, мисалы, бактын ачып берем, тактын ачып берем, башка кылып берем, бирөөнү суутуп берем, бирөөнү ысытып берем деген немелер менен кеңири жашайт да. Намаз окуйт. Намаз оку деген бул реклама булчу. Өзүн исламга намаз окуган катары, өзүнүн молдо катары көрсөтөт, анан адамдар ошо менен клиент принимать этет да. Өзү ушул нерсеге этият болуш керек, кимде ким жин менен ооруса, кимде ким сыйкырланган болсо, же кимде ким кандайдыр бир түшүнүксүздөн баягы бакыт ачылбай атат деген проблема болсо, такы сыйкырчыларга төлгөчүлүккө барбасын. Бул кудуба нажас тийип калса, нажасы сийдик менен жуугандай эле болуп эсептелинет. Кайра аны жашоосун беттер слабыйлашат. Жөн гана рукуя кылыш керек. Шариатта бекем карманган такыбал адамдарга рукуя кылдырыш, дем салдырыш керек. Рукуя кылуу бул, баягы дем салдыруу бул дуа гана да. Ошонун дуасы менен чыгып кетиши мүмкүн ал нерсе. Буга бир пример. Буну айтышты өзү зарыл эмеспи, бирок арга жок. Ушундай ситуация арабызда толтур болуп атат. Бир сыйкырчыга келген. Ал сыйкырчыга келгенде паланды күйөөсүн башка аялдардан суутуш керек. Күйөөсү экинчи аял алган, ошол аялды жаман көрүш керек, битте мени жакшы көрүш керек деген. Бул тара айтканда Аллахтын душманы болгон мушрикке бардат сыйкырчыга. Ал сыйкыр айтып атабыз го, жин ал сыйкырчы менен дагы ойноп көрөт. Себеби анын өзүнүн кулу да, жиндин кулу ал сыйкырчы адамчы, авторитет эмес алчы. Ага неме жасаткан, сыйкыр жасатыш үчүн жолдору мындай жол менен келет. Аялдардын баягы хайд келгендеги эмеси менен менструациясына чыккан нерседен дары жасап бериш болот. Химикаттарды кошуп жытын кетирет дагы, ошол нажас нерселерден дары жасайбыз дейт, дары эмес алчы. Нак нажас жасайт анын ичиндечи. Адам алкымы булганганда анан ага жин кирип кете турган нерсеси болот. Ошону апарып көөсүнө жедиргин дейт, жедирет. Бул сыйкырчы өзүнүн баягы кожоюнуна суранат. Бизде ушундай акчасын алып принимать эттим. Бир жинди дайындайт. Ал жин аркасынан жылдап жүрөт, айлап жүрөт, акыр ичине кирип кетет. Жин кирип кеткенден кийин анан ошол сыйкырланды болот дагы баягы башка аялдарды жаман көрсөткөнгө аракет кылат. Бирок ал аялдыкы мындай болгон. Кирип алган сыйкырланга кирген жин аял жин эмес, эркек жин эмес, аял жин кирип алган. Анан ойногондагы бүткүл аялдарды жакшы көрөт күйөөсү, битти ушул аялын жаман көрөт. Тетир кылып ойноп койгон. Себеби бул негизи туура эмес жол тандады эле, туура эмес жолдор туура эмес жолго кетет. Бизде дагы бар го, мисалы, бирөөдөн карыз алат дагы, карыз алганда жакшынакай жол менен, шарият жол менен талап кылса болот да. Бирок аны башка жол менен кылат. Баягы башкесерлер менен, баягы бандиттерге атайын акча берип, акчамы алып бер дейт. Бул акчасын алып берип эле кайра өзүн грузитеп коет го, ошол сыяктуу эле кылып койгон да анычы. Бул өзү Аллахка таяныш керек. Эгер кандай гана көйгөй болсун, Аллахка таяныш керек. Бирок барып Аллахтын душманына таянды эле, ушундай абал болуп калды. Анан кандай нерсе болуп атат? Кайра баягы сыйкырчыга келет, абал проблема болуп калды, кайра отмена кыл. Десе, жок, отмена болбой калат. Отмена кылыш үчүн жин ойноп атат анычы. Сен бир зына кылышың керек, анан отмена болот. Ошол жерден Аллах Таала иман берген экен, жок, бул чото не то депчи, проблема депчи. Анан башка жактан суранып туруп, анан жинди, балык сыйкырды башкача жол менен, шарият жол менен неме кылды. Рукуя кылып, дем салып, канчалаган бир эмелер менен чыгып кетти, алхамдулилlah жинчи. Бул сөзсүз ал жол менен эмес, рукуя кылып менен жол менен кетет. Кайра дават кылынды, экинчисери ал ишке бар башкача. Туугандар айта турган нерсе мындай нерсе толтура да. Толтура баягы ким паланысы бири-бирине реклама да толтура да. Жүргүн мен сага алып барам деп бири-бирине ээрчиткендер бар. Ошолордун бардыгын ширкке тыгып атат туугандар. Бул жөнөкөй сабак эмес. Мына отурум ошого окшогон ширкке,
палан деген бакчыга бактан аш берет деген, дайбы палан деген бир тоо бар экен, ойга карасаң бала берет экен деген нерселерге каршы болуп аткан сабак туугандар. Ким баланы бир тоого чыгып тиленсе, Аллах Таала сыноо иретинде бала бериши мүмкүн, бирок ошол нерсеси себебинен тозокко түшүп калат туугандар. Баланы Аллах берет. Балалуу болбой жүргөндөргө мен дарын айтайынбы? Балалуу болуш үчүн көбүрөөк тооба кылыш керек. Аллах Тааладан чын дилден көп тооба кылсын, Аллах Таала бала берет. Аллах Таала Куранда айткан: "Факул тастагфиру раббакум иннаху кана гаффара, юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидукум би амвали ва банин" деген. Сен Аллахым мени кечиргин деп тооба кылгын, Аллах Таала кечиримдүү асмандан күнгөрөтүп жайтырган жамгыр берет. Бул деген ырыс берет. Жана силерди мал дүйнө менен, бала чака менен күч кубаттуу болот деген. Ким истигфар айтса, ага Аллах Таала бала чака берет. Кимдин жалаң баласы болуп, кызы жок болсо, ошол тообаны көбүрөөк көбөйтсүн, кыз дагы берет. Кимдин жалаң кызы бар, уулу жок болсо, тообаны көп кылсын, кыз берет. Кимдин баласы да, кызы да жок болгон болсо, балалуу болсун, көбүрөөк тооба кылсын, Аллах Таала ага бала чака небере чебере берет иншалла. Ошол жол, башка бир баягы жака палан жерге барып, тоого барса, апшыратага барса, тиги жерге барса берет деген нерсенин бардыгы ширк. Шайтан ушул нерсе менен алдайт. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай ширктен сактасын. Баарыбыздын ыйманыбызды кыяматка чейин саламатта, бекем сактасын. Аллах Таала өзү буйругандай жашоону баарыбызга насип кылсын. Баарыбыздын үй-бүлөлөргө тынччылык жана береке берген болсун. Aqulu qawlan hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah razı olsun. Сабагыбыз бир аз узарып кеткен болсо өзүр сурайбыз. Суроолор болсо суроолорду бериңиздер, анан жыйынтыктайбыз. Менде суроо бар. Ал зам суроодан кийин аны окуймуз алы Куранны. Сине бисмилла айтыладымы, айтылбайдымы? Суроо жалпыңыздарга тийише болушу мүмкүн. Намаз окуп атканда Фатиха сүрөсүнөн кийин дагы бир суроо кошулат да. Зам суроо деген арабча дом деген кошу деген да. Дам сура. Бир суроо кошуу деген сөз алчы. Ал аты зам суроо эмес өзү. Ошо бир суроо кошууну айтат. Ошол кошулганда арасында бисмилла айтылабы деген суроо. Бисмилла жооп, бисмилла айтылат. Себеби эме башталганда ар бир аят башталган убакта бисмилла айтылып башталат алчы. Bizde sol alhamdülillah keyin bismillah aytılma okulavradı deyip aşınca örgengemiz da. Yok. Men kendimde işte yapıyorum bismillah deyaptı da. Ja бисмилла айтылат, бирок ичибизден айтылат алчы. Мисал имам чыкканда аузу биллахи минашшайтанир-ражим бисмиллахир-рахманир-рахим дагы эме сыр ичинен айтат дагы, ичине Фатихан алхамдулиллахи роббил аламинди сыртын айтып баштайт. Зам суроо бир суроо кошулуп баштаганда дагы бисмиллахны ичинен айтып туруп, анан сыртынан окуп баштайт да. Мисалы баягы таравихтерде, хатм Куранда да караларыбыз окуп атпайбы? Ошондо сүрөнү бисмиллахсыз айтып баштайт. Бисмиллахны ичинде айткан болот алчы. İçimizde aytамыз. Ичинде айтабыз ооба. Биздин мазхаб боюнча ичинде айтылат. Хамбалиде сыртындагы айтылат алчы. Айырмасы ошол, ичинде мен сыртында гана. Бирок экөөнү тең айтылат, бардык мазхабтарда айтылат алчы. Сиз өткөн темага байланыштуу дагы бир суроо. Чачты кыркканда, тырмак алганда мындай дебеленди жерге таштаба дейт го. Ошол кандай окуп? Алла разы болсун, өтө жакшы суроо. Чач кыркылганда, тырнак алганда, айрыкча могул жерде экрандан чыкканда чач кыркып атабыз го. Ушулардын бардыгы адамдан бөлүнүп чыккандан кийин мусор болуп эсептелинет. Эч кандай кадыры жок. Уну жөн эле топтоп туруп, кадыресе мусорго таштап кое бересиздер. Илгери ба жер кеңчилик болгондо апарып көмүп кой деген да мындайчы. Мусордун эң жакшысы көмүп койгон таза го, мисалы любой мусордучу. Тамактын мусорун эле башка мусорду көмсөң жок болот да. Азыр эми көмө турган жери жок, жөн эле мусорго таштап аталчы. Көп мына ажылыкка умурга келгенде ушул нерсе болот. Кыркылган чачтардын баардыгын топтоп, мына шкафтын кырына кыстарып кетишет да. Оны итак кеткенден кийин дагы мусор кыргытат аны. Же болсо кээ бирөө Кыргызстанга алып кетет. Жакшы ушул деле мусорго таштаңыздар, Кыргызстанга апарсаңыздар адашып дагы бирөөлөр ширк кыла албасын, баягы ажылыкта кескен чач экен да депчи. Ого товар кылып жүрбесин да, бул ширкке шайтан ушундай түртүптөр берет да, кичине нерсе болсо. Тырнак, чач, же болсо Кудай сактасын операция кылганда да адамдын кээ бирки денесиндеги нерсесин алып салса да бул мусорго кетет бардыгычы. Көмүп койсо жакшыраак мусорго кетет, жок болуп кете турган нерсе да. Ага неме кылбаңыздар. Тырнак алганда дайым эле мусор кыргытабыз, ошол сыяктуу чачтар дагы мусорго кете берет иншалла. Амырсак мына неме мазадан чыккандан кийин көпчүлүк ошол жерде кайсы менен чачын мумага чепип какып коет экен. Мен ошентип кыркытып алдым. Болобу? Болот о. Жок, эртерээк экрандан чыгайын дейт да жерден кыркканчы. Жолдо косяк кылып жүрбөйүн депчи. 1,5 мүнөт чечип атса керек да азыр барып разбор кылайын десе шашат кырктырат да анан чыгат да. Өз жакшысы келип гостиницада өзүңүзгө мындай ыңгайлуу жолун айтасыз да, гостиницада кырктырып душка түшкөнүңүздөр жакшы да. Анан шашылып атсаңыздар кыркпай койгон жакшы. Экрандан канча эрте чыкса, ошончо жакшы. Экран учурунда жада калса бирөөгө
жөнөтүптүрчү деп айтканам чоңураак күнөө эсептелинет да. Ал балким көңүлүнө алып алышы мүмкүн. Гыйбат кылган тем более баягындай күнөө. Çarşıda kıskaltıştı ölçemi var. Чачты эркек кишилер эхрамдан чыгып атканда кырып алган эң көп соопту. Пайгамбар айтканда, рахималлаху мухалликин, рахималлаху мухалликин, рахималлаху мухалликин 3 жолу дуаган да. Эхрамдан чыгып атканда чачын кырдыргандарга Аллах ырайым кылсын, чачын кырдырган Аллах ырайым кылсын, чачын кырдырган Аллах ырайым кылсын деп дуаган. Дегенде я Расулулла, аммал мукассирин дегенде баягы кыскарткандарчы дегенде рахималлаху мукассирин дегенде кыскарткандар Аллах ырайым кылсын депчи. Ким пайгамбарыбыздын 3 жолку дуасын алам десе кырдырсын чачынчы. Бирок 4-чү дуасы да эмалчы. Пайгамбарды баягы өтө адептин чегинде болгондон пайгамбар аябай адептүү болгон да. Кайсы нерсе артыгыраак болсо кийинки адамдардын көңүлүн сындырбай мындай дуа иретинде айткан да, мындай кыскартуунучу. Ошондон кырып койгон жакшы алчы. Болбой калса кыскартып көрөсүздөр да. Баягы жарымын кыскартып, анан биягын кыскартып, баягы кийин кылабыз дейт го. Ошону кылбай эле койгон жакшы да, кырып эле калган жакшы. Сүннөткө дал келтиргенчи. Бир кылып. Аял кишилер кыркат жөн элечи. Чачын уч жагынан эң аз 2-3 кыркып койсо, ошол эхрамдан чыккан эсептелет. Аял кишилер көп кыркканга болбойт. Ал чачы алардын зинат эсептелет дагы, калтырылат да. Бул баарыбыз эле азыр эмеге чыгуу чейин жанакы эрлер бар топ келдик да. Карабаш өтүп кеткен жанагы түшүндөрдөн толтуруп койду. Жаман бар калды да. Бар калды. Жалжы болду да. Кечирилди. Жок, аны кайталабаш керек. кайсы ширк аткарылып калган болсо, аны тооба кылыш керек. Тооба важип. Чөнөкөй кичинекей ширк дагы бул чоң күнөөлөрдүн катарында. Мисалы, аз умра кылайын, палан шептин атынан умра кылып коюнчу бир курсан болсун да умра кылган болсо, ол умра өзүнчө бир ибадат, бирок ошол иши ширк эсептелет. Кичинекей ширк. Эл көрсүн дегенчи. Ого тооба кылыш керек. Мурдагы баягы мышык өткөн башкагандар ар бирин эстеп тооба кылыш керек. Кыяматка калтырбаш керек. Кыяматка калып кетсе, Аллах өзү сактасын да. Тооба кылыш шарт. Тооба кылынгандан кийин иншалла Аллах кечирди деп неме кылат да. Жалпы неме кылар, мен кандай гана ширк кылбасын, Аллахым өзүн кечирген, эстегеним бар, эстебегеним бар, өзүн кечирген деп мындай дуа кылынсын. Ошол менен Аллах Таала насип кылса кечирет. Ал суроо баягы балалы болбой жүргөндөргө ушу чөп, анан дагы бир жаңгак окшогон бир дарылар бар да. Ал дары иретинде дайындаса эчтеке эмес алчы. Кээ-бирки чөптөр бар, ысык, бизде ысык укол болот го. Ошол сыяктуу эле чай дамдагыл ичкен болсо ысыктыкын көтөрөт адам денесиндеги суукту чыгарып. Кээ-бирки нерселер бар, иммунитетин көтөрөт, ошол нерселер бар да. Аны дары максатта алып барса ширк эмес алчы. А бирок бияктан алып барган нерсе табарга ошол нерсе болот десе, анда ширк алып барат. Ошону эскертип бериш керек. Дары максатта ичкен депчи. Бул ооба. Себеби Мекке баягы борбор болгондуктан дүйнөнүн бүт жагынан келет да. Эч жакта табылмаган нерселер ошол жактан табылат алчы. Ошого дайындаган болсо керек ал. Мен да бир уккан болчумун ошондой чөптөр бар депчи, бирок алып көрбөдүм. Чай кылып дамдап ичет, эме кылат да. Анан ажекелер, биз Кыргызстанда бул немеден сабактан сырткары эле сиздерге эскертүү. Кыргызстанда жеген тамактар менен бул жердеги жеген тамактар айырма кылат да. Ошондуктан ашказандар, ичегелер кысылышып, ич катуу болот. Сиздер айранды көбүрөөк ичиңиздер маркеттен алыпчы. Неме бир аз ичти жумшат, кыйналасыздар антпесеңиздерчи. Анан болбосо могул жерде Сана Макка деген бар да. Сана Макка. Макканын басынысы жалбырак бар. Чай кылып дамдап ичсеңиздер, ал дагы ичти мындай суюлтуп эме кылат. Көп ичсеңиздер акыр өткөрөт такырчы. Азыздан бир күндө бир мал ичип койсоңуздар. Жок, ондай эмес. Жөн эле Сана Макка деген бар. Эң жакшысы айран ичиңиздер. Айранды көбүрөөк ичсеңиздер, мындай 5 литрликке окшогон барго 3 литрлик. Ошодон алып келип коюңуздар, арзан эле турат өзүчү. Күндө ошо оз ачкандай көбүрөөк ичиңиздер, иншалла жеңилдик болот да. Сиздердин ден соолугуңуздар да биз үчүн керек да. Эскертип коелу. Дайым келгенде ушул жактан эме көйгөй болот да. Суроолор жок болгон болсо сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Aqulu qawlan hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ава бир дуа бериң, иншалла анан сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кен, дуа кылыңыз. Кезек менен. Колуңузга карап. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çeksiz maqtallar, çeksiz şükürler olsun. Sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun Allah'ım. Hocaratkan Allah şu yerdeki kendilerine bütün dünyasındaki Müslüman
пенделериңе Аллахым алдына койгон жаштыкка ой максат тилек үмүттөрүн ишке ашыр Аллахым. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө иман бер, ихлас бер Аллахым. Аллахым ар бирибиздин алдыга койгон жаштыкка ой максат тилек үмүттөрүбүздү ишке ашыр Аллахым. Аллахым өзүңдөн өкүмүңө бекем кыл, өкүм парыздарыңа бекем кыл Аллахым. Туура жолуңан адаштырба Аллахым. Аллахым ушу келип өтөп аткан ажылык жана умранын амалдарын Аллахым кабыл эт. Аллахым баарыбызга кийинкиде келип ушу ажылык парызыбызды аткарып кетүүгө насип эт Аллахым. Аллахым ар бирибизге берген аманаттарды ишке ашыр Аллахым. Аллахым ушу Кыргызстаныбыздагы ошо баарыбыздын бала чакабыз, бир туугандарыбыз, эли журтубузга Аллахым иман бер, хидаят бер, тофик бер Аллахым. Ар бирибиздин айылда жамааттарыбыздын көбөйүшүнө Кыргызстан Cumhuriyetimizde Allah'ım imandın götürülüşüne, memleket başlarımızga iman ber, hidayet ber, tevfik ber, jana memlekette aldığa жылдырууга болгон hareketlerini Allah'ım güç kuvvet ber. Yaratkan Allah'ım memleketimiz aldığa öskön, önükö memleketlerin katarında olup İslam şartında yaşayan insanlardan bulga, bağırızga nasip kıl Allah'ım. Бардыгыбыздын алдыга койгон жакшы максат тилегибизди ишке ашыр. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu ekber.